Кадырлуу, сүйүктүү достор, кандайсыздар? Барыңыздар менен кыска подкастты баштадык жана сиздер менен чогуу мен Аку. Бүгүнкү ушул подкастта Кудай барбы деген суроого философтордун жообу жөнүндө сөз кылалы деп турабыз. Угуп жатканыңыз 10 гана мүнөттүк кыска подкаст күнүгө саат 7-де YouTube каналдан чыгып турат. Андан тышкары достор, катталып коюңуз, биз менен чогуу болуңуз, керектүү суроолоруңуз, кызыктырган суроолоруңуз болсо тактап айтканда ылдый жакка комментарийге дагы жазыңыз, биз күтөбүз. Ошон менен чогуу комментарийге жазбайм, жекече берет элем десеңиз, анда биз сизди +1 301 760 60 70 сандарына WhatsApp'тан жазууга кайрылабыз. Ал жака дагы жазсаңыз, биздин атайы адистер сиздер менен байланышууга даяр. Философтордун жообу. Азыркы учурдагы философтор менен акындар жашоонун мааниси жөнүндөгү суроого жооп таба алышкан жок. Алардын көпчүлүгү жашоо бул маанисиздик, жөн гана жашоо деп ырасташат. Сартр жашоо каргышка калган же эркиндик каргышка калган деп айткан, элестетиңиз. Альбер Камю биз үмүт да, сооронуу да бербеген муздак, чектелген, айнек ааламда жашайбыз деген жыйынтыкка келген. Мындай сөздөрдү укканда жашагың келбей кетет, достор. Бир жолу мен Лозандагы бүткүл дүйнөлүк көргөзмөгө барып калдым. Көргөзмөнүн кире беришинде эң чоң болот монстр заңкайып турчу. Сансыз көп рычагдары ары-бери кыймылдап, дөңгөлөктөрү айланып, бул укмуштай чоң монстрдун кыймылдаткычтарынын баары кыймылга келип, кыйч-куйч этип, калчылдап, шалдырап жатты. Бир нече убакыттан кийин агрегатты токтотушту. Ошондо анын келген адамдарга жашоонун маанисиздигин көрсөтүү үчүн гана эч нерсе өндүрүп чыгарбастан калдырап бекер иштегендиги айкын болду. Мүмкүн бул машинанын конструктору кандайдыр бир деңгээлде философ болгондур, Ал эми 2000 жыл мурун эле акылман Сулаймандын баары түйшүктүн түйшүгү экенин билгенин ушундай жол менен көрсөткүсү келгендир. Ким билет? 60 жылдардын аягында атагы таш жарган Американын рок жылдызы Джанис Джоплин жашоону алтын музоонун айланасындагы бий деп атаган. Бир жолу ал кабарчынын жашоонун мааниси эмнеде деген суроосуна жооп бериши керек болчу. Жооп мындай болгон: жакшы ичимдик, бакытты сезүү жана сонун көз ирмемдерден ырахат алуу. Мен бул жашоомду өзүм каалагандай курам. Мага жашоодон ырахат алуудан башка эч нерсенин кереги жок. Джанис досторуна телевизордун алдындагы каргашалуу креслода маанисиз 70 жыл өткөргөнчө бактылуу болуп бир 10 эле жыл жашаган артык деди. Ал 9 жашка да чыккан эмес. Өзүн өзү өлтүрүүгө кылган 7-чи жолку аракети менен ишке ашып, 27 жашка чыкканда жашоо менен кош айтышкан. 30 жашка дагы чыкпай. Өзүнүн концерттеринде ал рок жылдызы дайыма вискинин бөтөлкөсүнүн оозун бармагы менен басып алып, аны чачып элди ырымдачу да, мындайча тырмакчыда айтканда. Досторуна болсо: мен өлгөндөн кийин акчаларымдын баарына ичимдик ичкиле деп керез калтырган. 200 фанат анын айтканын айтканда, анын $2500 Сан Ансельмондагы көңүл ачуу кечесинде ичимдикке сарпталган. Ал эми сөөгүн өзүнүн айтышы боюнча өрттөп, гүлүн сапырып жиберишкен. Анын акыркырында жашоо жалгыздык деген сөздөр бар эле да. Андан бир нече күн мурда рок музыканын королу Джимми Хендрикти көргө коюшкан. Белгилүү музыка сынчысы өзүнүн эскерүүсүндө Хендрик өз муунундагы эң чоң музыкант болсо керек деген. Анын ар бир пластинкасы миллиондогон тираж менен чыгып турган. Ал бир эле ырдап чыкканда ошол учурдун эсеби менен укмуштай көп сума $100,000 алган. Ал учурда укмуш акча болчу бул. Алкынган аттай болгон мүнөзүнүн айынан жашоосу бузулган наркоман болгон. Концерт берип жаткан учурунда бир нече гитараны талкалап, жолунда тургандыгын баарын кыйратчу. Элестетиңиз, концерт учурунда. Бул адамдын эң сонун спорттук машинасы болчу. Акчасын туш келди жака ыксыз чачкан, бирок бактысыз болчу. Ал сахнада туруп эле бала төрөлгөндө, шордуу бала каргыш тийген жерге төрөлгөндө боздоо ыйлагыла деп айтчу. Элестетиңиз.
анын ыры жүрөккө жеткен. Ал ырында жашоонун мааниси жөнүндөгү суроого жооп издеген, бирок тапкан эмес. Эртең жашайынбы же жокпу аны билбейм, бүгүн жашай эле турганымды гана билем деген сөздөр бар эле анын ыр саптарында. 1970-жылы 18 сентябрда Джимми Хендрикстин карьерасы күтүүсүздөн аяктайт. Ал Лондон шаарындагы мейманканада аракка мас болуп, уйкунун дарысын ашыгы менен ичип алып, анан кусундусуна чакап калган. Бирок акыркы күчүн жыйнап телефонго жеткен. Каргыш тигер, мага жардам керек, адамдар, деген анын акыркы сөздөрү болгон дешет. Бул каргылданган үн өткөргүчтүн экинчи учундагы автоответчикке жазылып калыптыр. Эми болсо мүрзөсү табынуучу жерге айланган Элвис Пресли жөнүндө бир аз дагы сөз кыла кетели. Уксаңыз керек, билсеңиз керек Элвис Пресли жөнүндө. Анын жашоосу сургоктук менен баңгилик, өмүр менен өлүмдүн ортосундагы коркунуч менен аныкталган. Элвис фанаттарынын кыйкырыгынан коштоосунда Cadillac маркасындагы үлгү, үстү жагы седептин өңүндө болгон алтын машинасын кээде сахнага дагы айдап чыкчу. Ал алтын капаста жашагансып, Ак сарайда жан сакчыларынын кайтаруусунда жашачу, элестетиңиз. Коркунучтуу депрессиянын айынан 40 жылдыгын төшөктө жатып белгилеген. Ырчы өмүрүнүн акыркы жылдарында баңгизатсыз тура албай дагы калган. Өлгөн жылы анын салмагы 120 килограммдан ашып кеткен. Ал 42 жашында 1977 жылы 16 августта кан айлануусунун токтоп калышынан көз жумган. Ал өлгөндөн кийин фанаттардын бири мындай деген кейиштүү жыйынтык чыгарганда: биз адам кейпинен ажыраган, адам сыягы жок бирөөнүн жүзү менен үйүмдүн дубалындагы сүрөттөй бир нече жолу чоңойтуп, ага суктанып жана табынып, кумир кылып жүрө бериппиз. Өзүн өзү өлтүргөн же героинди ашыгы менен сайынып алып өлгөн, же орустардын рулетка оюнунан кийин өлгөн Джим Моррисондон Нирвана тобунун ырчысы Курт Кобайнга чейинки көптөгөн белгилүү музыканттардын жана кино жылдыздарынын атын атай берсең толтура. Эң көп киреше менен баңгизатынан алган ырахатты айтпаганда дагы жан дили менен берилип суктанган фанаттардын тобу да өздөрүнүн адамдарга тийгизген таасири да алардын жашоосун мазмундуу кыла алган жок. Бирок бул мисалдар коргонуу реакциясын пайда кылып кайчы пикир жаратышы мүмкүн. Жогоруда келтирген мисалдар экстремалдуу мисалдар. Мен жөнүндө айта турган болсок, мен роктун королу да, Голливуд жылдызы да эмесмин. Күндүн болгон адаты, анча чоң эмес бакчасы менен үйү бар катардагы эле адаммын. Жылына бир жолу Майоркада эле салам дешибиз мүмкүн. Сиз Германияны урандынын астынан алып чыгуу милдетим деп эсептеген. Согуштан кийинки муунга таандык болуп жүрбөңүз. Жумуш менен сарамжалдуулук бул адамдардын көп жылдар бою эңсеп келген нерсесине жетүүсүнө, жаш чагында өздөрү албаган нерселерди балдарына берүүсүнө мүмкүнчүлүк берген. Бирок бул үчүн аларга нормадан ашык иштөөгө, инфаркт оорусуна чалдыгышына жада кайыл болуп, ден соолугун бузууга туура келген. Ошондо балдары ата-энесинин эмгегине ыраазы болуп, өлүмү жөнүндө гезитке жаздырып, анын жашоосунун маңызы жана башкы милдети жумуш болгон деген эң сонун эпитафия менен бүтүрүп коймок. Чын эле жашоонун мааниси ушулардан турабы? Жашооңуздун мааниси эмнеде? Эмне үчүн жашап жатабыз? Кудай барбы? Жашоо эмне үчүн берилет? Бул жөнүндө дагы бир ой толгоп көрүңүз жана албетте өзүңүздүн алтында болгон оюңузду ылдый жакка комментарий кылып жазганды унутпаңыз. Мен болсо сиздерди Алкитап Чекит медиа сайтынан чакырам жана +1 301 760 60 70 сандарына дагы пикириңизди калтырыңыз. +1 301 760 60 70 сандары. Ылдый жакка комментарий кылыңыз, биз күтөбүз. Барыңыздарга көңүлдүү күн. Биздин сабактар менен кененирээк Алкитап Чекит медиа сайтынан таанышыңыз.